Меккеге сапар велик менен 3-күн. Эртең туруп жакынкы 100 километрдин погодасын карасам, плюс 25-30 градусту көрсөтүп турду. Мындай ысык күндөрүм акыркы жолу Казакстанда гана өткөн болчу. Күн аябай ысык болгондуктан суу өтө көп ичилип жатты. Кечеги күндү унутуп калып, сууну деле аз ала алыптырмын. Саат 1-лерден өтүп суум деле жок калды. 1,5 саат жол жүрүп, жаңы салынган АЗСка кирсем суусу жок экен. Жалаң гана газировка муздак суу сундуктары гана калыптыр. Ал жерде бир аз отуруп, ысыктан эс алып, 10 минутадай уктап алдым. Күндүн биринчи бөлүгүндө подъемдор өтө көп болду. Экинчи бөлүгүндө болсо жалаң гана ылдыйыш жана түптүү жолдор болду. Велосипедке кооптуулугун тар жолдор деле болуп жатты. Бирок жакшы жагы бул сапарда велосипедим жаман жолдордо деле жүрө берет. 4-төрдөн өтүп обед кылчу жерге келсем, ал дагы уже иштебей калыптыр. Бирок 1 саат аралыкта башка халал кафе бар экен. Лагман заказ берсем, ичинде камыры жок экен. Дагестандык баладан сурасам, биздин лагман ушундай болот деп айтты. Толтура нан менен жеп тоюп алдым. Суу запасын толтуруп алдым. Андан ары ылдам жүрүшкө туура келди. Караңгы киргенче конок үйгө жетим келди. Күн бат эле кирип кетип, унаалар өтө көбөйүп, баары шашып катуу айдагандыктан жолдун четинен великти тээп 8:30 конок үйгө жетип келдим. Баарыңыздардын колдооңуздар үчүн жазылып жаткан жылуу сөздөргө рахмат. Меккеге сапар велик менен 4-күн. Бүгүнкү сапарым бак дарыктуу талаалар менен жана ысык аба ырайы менен башталды. Трассанын көпчүлүк бөлүгү өтө начар акыбалда экен. Кээ бир бөлүктөрү ремонт болуп башталыптыр. Жолдун четиндеги таштак жолдордон да жүрүп жаткан убактар болуп жатты. Андай болсо да ылдам жүрүшкө туура келип жатты. Анткени бүгүн Тамбов шаарына жетейин деген ниет койдум эле. Жолдун боюнан кечегидей эле бир да кал конуш айыл чыккан жок. Жолдун начарлыгын эсептебегенде ошол эле кечеги талаалар, кичинекей токойлор жана көк асман. Токойлорго жакындаганда элик бар деген знактар чыгып жатты. Токойдун ичин карап бара жаттым. Көрүнгөн жок. Токойлордон чыкканда эле шашлычныйлар көп болуп калат. Ошол жака кетеби деп ойлоп койдум. 5-терден өтүп күн булуттарга жашынып, салкын болуп калды. Бишкектен чыккандан бери биринчи жолу велик айдаган коллегаларымды жолуктурдум. Көрсө алар ушул жактардан эле болот экен. 4-5 күнгө башка областтарга саякаттап келишет экен. Палатка, газовый плитка продуктылардын баарынын өздөрүнүн жанында экен. 7-лерге жакын Тамбов шаарынын абесине жеттим. Шаарга кирбей эле жолумду улантайын дедим. Күн болсо булуттарга жашынып, аябай бат кирип кетти. Токойго чейин 1 конок үй, андан соң 3 конок үйгө барсам орун жок экен. Карталарда конок үйлөрдүн баары эле боло бербейт экен. Картадагы кийинки конок үйгө дагы 1 саат жол бар болчу. Бирок 10 мүнөт жүргөндөн кийин эле саат 8:30 грузиндердин отелине жеттим. Өтө жакшы тосуп алышты. Көргөздөр үчүн чоң рахмат.